Assalamu alaikum ustazım. Operatsiyanın aldığında айтылуучу dualardan айтып koyuңузчу. Алыс чакта жакыныбыздын операциясына жамаат менен дуа кылып коюңуздарчы. Аллахым шифа берсин. Алла Тааладан иншалла үмүт үзбөңүздөр. Фатиханы окуңуздар, Ясинди окуңуздар. Ясинди окуган өтө машалла Курандын жүрөгү. Эгерде окуй алса, жанында турган киши деле окуса деле болот. Өзү окуса өтө жакшы. Бардығын Алла Таалам жеңіл қылады. Операциясы жеңіл болады. Ясин оқығанға. Бойында бар, аялдар оқыса, алхамдулилlah, төреті жеңіл болады туғандар. Ясин Алла Таалам Құрандың жүрегі бұл, Құрандың. Егерде оқи алмасаңыз, анда хотя мына Фатиханы оқып, 7 жол оқып. 7 жол оқып. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. 11 жол оқыңыз. Риwаяттарда келеді. Ким оору атканда ошону окуса сөзсүз шифа табат деген. Оорусу жеңилденет деген. Эгерде ошол ооруда көз жумуп кетсе, шейиттин өлүмү берет деген. Шейиттин жаражасы берилет деген. Эгерде ошол өлүмдө, ошол оорудан билбей Кудай билет деген чында кандай болот экен. Бирок ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин 11 жолу айтса. Assalamu alaikum ustaz, wa alaikum assalam. Siz bir savağınızda cülündü jeş makru dediniz ele. Meditsina boyunca dağı jegenge tıyı salat. Sebebi virus infeksiya bolot. Anı kança bışırsa da, kaynatsa da bol boyut. Ölbeyt. Meditsina boyunca da tasıqtalgan. Oşunduktan jebey koygonu жақшырақ болот. Рахмат sizge savağınızga deyip. Allah razı olsun. Cülüm boyunca da burada ayttık öyle. Кейбір кітептерде арам, мәкру, мубах деп келе береді. Бізде Ханафи мазхабтарда эле. Бирок биз деген акырында мисалы, урду убагында да арам деп айтканбыз, туура. Китептерде арам деп айтылган. Бирок фатва мәкруга. Кайсыга экени тургандар? Мәкру жүлүм бар го. Омуртканын ичинде жүлүм билесиңер? Омуртканын ичинде жүлүм бар. Ошо. Бизде ошо мәкру да кандай танзихи деп табиий жактан да себеп эркектик урук же болбосо аялдык урук деле ошо жүлүм менен да. Түшүнүңүзбү? Жолу. Анан ошондо айткан, бирөө жегиси келсе жей берсин, табияты тартса. Бирок урук ошол жактан түшөт. Ошол менен. Бул машалла мен билбейм кандай экен, бул ушундай сунушун айтып кетти. Аялым экөөбүздүн турмушубуз экинчи. Анан нике кыйдырганда илим алган эле балага барганбыз. Никебизди кыйып берген болчу. Анан интернеттен угуп калдым. Күбөлөр жок, нике өтпөйт деп. Эми биздин никебиз кандай болот? Же жаңылаш керекпи? Аялым дагы мурунку турмуш көргөн. Мен дагы бир турмуш көргөнмүн. 2 айдан бери жашайбыз. Кылгандарыбыз арам болду. Жүргөнүм ооруп, жүрөгүм ооруп, кыйналып жүрөм. Sizge чоң рахмат, Алла өмүрүңүзгө береке берсин, сиз менен сыймыктанабыз. Рахмат. Чомунда билимдүү адам кантип күбөсүз нике кыйдыр? Ал билими жок экен анда. Аны билимдүү бала деп айтпаса, айтса болбойт ал. Никени билбейт экен. Ошон үчүн ар кимге кыйдыра бербей, көчөдөн бирөө кармап алып эле, давай. Деп эле. Өткөндө бирөө суроо эле, Москвада бирөө таксинин ичинде эле, үйлөнүп атасың, токто. Жашына ата эне деген бар, тууган урук деген бар. Жорол жолдош дегендер бар. Никенин шаны болуш керек. Жөн эле адам мындай кумарын кандыруу эмес да бул. Бул жашоо, үй бүлө куруу, бир перзенти болуу. Өлүп калсак ошо балдар бизди алып барып көң койсун. Аркабыздан дуа пата кылып турсун. Кыямат күнгө чейин урпаң улансын, Кишине мындай азмас неме болуш керек да, ойгон болсо, ар жерден мындай. Жок, ошон үчүн мына алхамдулилlah муфтият баягы чечим чыгарганда уксаңыздар керек, билсеңиздер керек. Мына расмий имамдарыбыз бар. Вот ошолорго алхамдулилlah карасаңар, жоксо алымдарыбыз бар, проблема жок. Бирок жакшы билген болсун да, силер күбөсү жок нике кыйдыңарбы? Өтпөйт. Ал молдо жарым саат эмес, 1 саат окуп берсе деле өтпөйт ал. Күбө болуш керек, шариятта эмне болуш керек экен? Күбө болуш керек. 2 эркек. Же 1 эркек, 2 аял. Минимумду айтып атам. Анан алхамдулилlah мынакей нике өткөн чак менен айтып, анан болот тугандар. Махар айтылыш керек. Бардыгын. Мисалы, 2 мүнөттөн турмуш көрдүк деп атасыңар, аялың ошо мурунку күйөөсүнөн талак алган эмеспи? Сурап койсун биринчи. На всякий случай.
Талақ алған десе, анда тоқтап тұр. Талақ алғанға қанша уақыт болды? Бұны да сұрап қойыш керек та. Bir aydan келе саңа тиіп алса болбойт. Өтпейді ал. Иддасы болады. Идда деген түсінікті. Күйеуісінен талақ алғаннан кейін 3 етекке, 3 менструационный период күтіш керек ал. 3 айыз күтіш керек. Егер 3 айыздан кейін ана неке қиса анан өтеді. Екелі айыз болды ана неке қиып алды. Мысалы, неке өтпейді, неке фасид деп айтылды бізде шариғатта. Ханафи мазхабында ушундай. Ошон үчүн сиздер эми тоба истигфар кылгыла дагы кайрадан некени жаңылагыла. Мына